азыр Турцияга сапар алып турат. Турцияга кичинекей бөбөк экинчи баштан операцияга кетип баратат. Көп инсандар Кандайсыздар? Жакшы келип аласыздарбы? Кандай? Assalamu alaikum туғандар, мекендаштар. Бүгін шундай жаман кабарлар менен сиздермен бөлүшө албай турабыз. Закир агабыздын кызы кече 1 ноябрь күнү Турцияга узатты элек түзелге больницага барган. Температура 40,5 менен барып оор состоянияда барып больницада 2 saat 3 saat убакыт болгондон кийин эле кыз чарчап калды. Бардык Кудайдын буйругу экен, Алла Тааланын буйругу экен. Биздин колубуздан эч нерсе келбеди. Келишинче аракет кылдык ушул кыздын өмүрүн сактап калсак деп, бирок Алла Таала алып кетем деп, Алла Таала керек экен, алып кете берди. Турцияга 1 ноябрь күнү жеткен, кайра 2 ноябрь күнү түндө учуп, азыр таң атпай 3 ноябрь күнү саат 6-да Манас аэропортунан тосуп алып азыр кетип баратабыз. Мынакей аркада. Урматтуу мекендаштар, туугандар, албетте айла жок, эмне кылабыз, бир гана Курандан башка аргабыз жок. Закир агабыздын ыйлаган көз жаштарын көрүп жанда тура албай ушунчалык езилип атабыз. Айла жок, жаткан жер жайлуу болсун. Ушу наристен өмүрүн сактап кала албаганыма мен ушунчалык Kur'an okuyup koyuңуздар, туғандар, Kur'an okuyup koyуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштарым. Бүгүн 3 ноябрь 2020 жыл. Урматтуу мекендаштар, урматтуу кыргыз элим. Биз дайым сиздер менен жакшы иштердин үстүндө, жакшы иштер менен гана бөлүшүп келген, аракет кылып келчүлүк. Канчалаган бейтаптардын ден соолугуна себепкер болуп, ошолордун сүйүнүчүн бөлүшүп келчүлүк. Албетте баардык Алла Тааланын буйругу экен. Биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун демилгеси менен коомчулукка чыккан кече 1 ноябрь күнү элдин жардамы менен 40 бейтапты Турцияга узатты элек. Ал балдар үйүндө чоңойгон Закир агабыздын 2 жашар кызы эле. Эртеси 2 ноябрь күнү 2-ге толмок. Урматтуу мекендаштар, видеону көрсөңүздөр керек. Буга сиздер менен бөлүшүп аттык. Кыз ушунчалык оорлошуп, кыйналып кетти эле. Биз алгач эле сиздер менен бөлүшкөндө 15 күндүн ичинде жөнөтүшүбүз керек экен, жеткиришибиз керек экен деп сиздер менен бөлүшүп, сиздерге кайрылуу жасадык элек. Тилекке каршы каражатыбыз жетишсиздигинен бир аз чозулуп калдык. Кудайга шүгүрлөр болсун, эл жардам берип отуруп, акыры 1 ноябрь күнү Турцияга узатып, бирок ошол Турцияга барганда эле кичинекей наристе 40,6
40,5 температура менен больницага түштү, Турциянын больницасына. Бул деген жаш бала үчүн эмес, чоң адам үчүн дагы өтө оор коркунуч. 40,5 температура. Ошончого көтөрүлүп кетти. Кичинекей кызыбызды улам сурап аттык, өзүн жоготуп, абалы оорлошуп кетти. Бунун негизги маселесин дагы сурадык. Кыргызстанда операция жасалганда башынан ашказанга шунт стенд деп коет экен. Ошондой коюлган будан 2 ай мурун карантин убагында. Ошол убакта инфекция жугузулуп калган экен. Канга заражение өтүп калган экен. Ошондуктан кыз оорлошуп, судирик берип акыркы убакта аябай кыйналды эле. Урматтуу мекендештер, мен мындай күндү күтпөгөм. Ушул кыздын жакшы болуп келгенин сиздер менен бөлүшөм деп ушундай үмүт ниет менен жөнөттүк элек. Мына бүгүн 3 ноябрь күнү кичинекей Наристебизди жерге берип турабыз. Албетте бунун баардыгы Кудайдын буйругу экен, Алла Тааланын буйругу экен. Бир четинен ушунчалык өкүнүп атабыз. Ушул кичинекей көзсүз Наристенин өмүрүн сактап кала албадык деп. Ушунчалык өзүмдү баяндай туура эмес карап, ушу кызга эртерээк жакшыраак аракет кылсак, балким сактап калар белек деп ой деген бул күлүк экен, ойлонот экенсиң, бирок баардыгы Аллах Тааланын айткандай болот экен. Алла Тааланын буйругу болот экен. Аллах Таалам пешенебизге эмнени жазса ошол болот экен. Мен дайым айтчумун, Кыргызстанда 6 миллион элдин каалоосундай эмес, бир гана Аллахтын каалоосундай айткандай болот. Бул кызды кече 2 ноябрь күнү, жок 1 ноябрь күнү эле Турцияга жеткен күнү эле больницага түз эле барды. Мен кыскача да айтып коеюн, больницага аэропорттон тосуп эле түз эле больницага барылды. Больницада биздин Кыргызстандын сааты менен 1:30-2:00 больницага жетти уже. Ошондон кийин 3-4 сааттан кийин биздин Кыргызстан сааты менен кечки саат 6-ларда ушинтип чарчап калды. Кече дароо эле документтерин ал жака жакшылап дайындап бүтүрүп, Кудайга шүгүр болсун, кече 2 ноябрь кечке амал кайра Кыргызстанга круз дрести менен апасын сиңдиси кошо барды эле. Мына ошентип бүгүн 3 ноябрь таңга амал Бишкектен саат 6-да тосуп алып, азыр Токтогулдагы Каракөл Шамал Сай менен Ташкөмүр менен Токтогулдун ортосунда Каракөл деген шаар бар. Ошол жерде Закир агабыздын келинчеги ушул жерден болгон, ушул жерден болот. Мына ушул Каракөл шаарына жерге берип кайтып кетебиз. Бул сиздер менен бул кабарды бөлүшүү мен үчүн аябай оор болду, чындыгында аябай оор болду. 1 ноябрь күнү эле бөлүшө албадым. Эртеси 2 ноябрь күнү дагы бөлүшө албадым. Бүгүн айла жок, сиздер менен бөлүшүп турам. Себеби биздин ар бир жумушубуз сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болуш керек. Көмүскөдө болбош керек. Анткени биз сиздер менен ушундай муктаждардын ортосунда көпүрө инсан элек. Ошондуктан аргасыз бүгүн оор жоготуу менен бөлүшүп турабыз. Айла жок, эмне кылабыз? Биздин колубуздан эч нерсе келбеди. Жалпы жардам берген эли журтубуздан Алла разы болсун. Аллах Таалам 2 дүйнө бактылуу өмүр берген болсун ар бириңиздерге. Бирок ушул кызды Аллах Таалам бейиштин төрүнөн, жаннаттан кабыл кылып, ошол жерден орун берген болсун ушул кичинекей бөбөккө. Дагы алдыда Закир агабыз менен үй бүлөсү менен сиздер менен бөлүшөбүз алдыдагы маселелер боюнча. Бүгүн мына ушундай оор жоготуу менен сиздер менен бөлүшүп турам. Арга жок, айла жок. Закир ага жеңе, Закир агабыздын кайненеси эжекебиз, жалпы Закир агабыздын жакындары, мен сиздердин үй бүлөңүздөргө Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан, жеке өзүмдүн атыман
терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жана сиздер каалагандагыдай биз жардам бере албай калгандыгыбыз үчүн Закир аке, мен сизден ушунчалык ийилип терең кечирим сурайм. Кызыңызга татыктуу жардам бере албадык. Биздин колубуздан эч нерсе келбеди. Жана ушул кичинекей кыздан дагы кечирим сурайм. Ушу кичинекей күнөөсүз наристенин өмүрүн сактап кала албадык. Айла жок. Жаткан жери жайлуу болсун. Топурагы торпо болсун. Аллах таалам бейиштен орун алган болсун. Ана ошол жакта жадырап жайнап сонун Аллахтын бир рахматын алган болсун. Ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, албетте бул жумуштарды дагы туура түшүнөсүздөр. Кээ бир учурларда бирөөнүн жакшылыгын сүйүнүп бөлүшөт экенсиң. Кээ бир учурларда мынтип бирөөнүн кайгы муңун бөлүшөт экенсиң. Ушунча жоопкерчилик моюндолгондуктан бул иштер дагы, бул кайрылуулар дагы, бул бөлүшүүлөр дагы биз үчүн өтө оор. Өтө оор. Бир адамдын өмүрүн сактап калсак да ушунчалык аракет кыласың, бирок сен ойлогондой болбой калса, ушунчалык жүрөгүң канап, ызаланып кала берет экенсиң. Жалпыңыздарга рахмат. Айла жок, эмне кылабыз? Көп ушул кыз үчүн Куран окуйлу, дуа кылайлы. Кудай бурса алдыдагы нерселерге аракет кылып, алдыдагы келечекти ойлойлу. Дагы Закир агабыз менен, үй бүлөсү менен сиздер менен дагы алдыда бөлүшүп турабыз. Рахмат барыңыздарга.